Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. сиздерге салам айтуу менен бирге биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз үй бүлө темасын улантабыз жана жаш эне өзүнүн туңгуч баласын күткөн эң маанилүү маселе жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал өзүнүн өмүрүндөгү болгон ушул эң кубанычтуу окуяга өзүн кантип даярдашы керек? Программабыздын экинчи бөлүгүндө биз ыйык жазуудагы Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын изилдөөнү улантабыз. Мындан адамзаттын өнүгүшүнүн бүткүл жолу алдын ала айтылаарын эсиңиздерге сала кетели. Бул таң калаарлык пайгамбарлык. Кечиңер куунак болсун. Жаш жубайлардын жашоо турмушунда бир күнү кубанычтуу кабар болот. Аялы күйөөсүнө жакында балалуу болобуз деген кубанычтуу кабарды айтат. Ошол замат силер бакытка, кубанычка гана толбостон төрөлө элек балаңардын ден соолугу үчүн чочулай баштайсыңар. Эмнеден баштоо керек? Аялдар консультациясына баруудан баштоо керек. Тилекке каршы көптөгөн аялдар муну жасоого эч шашылышпайт. Мына ушул жаман. Аялдар консультациясынын милдети боюнда бар аялды текшерүү, бойдогу баланын мөөнөтүн белгилөө, бойдогу баланын өсүшүн көзөмөлдөө жана аялды төрөткө даярдоо. Мына ушунун бардыгы төрөттүн жакшы болуп, дени соо баланын төрөлүшүнө жардам берет. Ошентип, бойдо болуунун биринчи белгиси болор замат аялдар консультациясына жөнөгүлө. Эсиңерде болсун, өзүңөрдү кандай гана жакшы сезсеңер да, бир айда бир жолу врачка көрүнүп турушуңар керек. Андан ары эмне кылыш керек? Өзүңөрдүн жашооңорду толугу менен өзгөртүшүңөр керек. Алгач силер тамеки тартуудан, спирт ичимдиктен баш тартышыңар керек. Алкоголдук ичимдиктерге берилген ата-эненин балдары көбүнчө акыл эс жагынан артта калышат. Ал эми тамекинин улуу заты никотин төрөлө элек баланы уулантып же муунтуп салышы мүмкүн. Мындан тышкары силерди курчаган дүйнө менен болгон мамилелеңерди өзгөртүшүңөр керек. Демек бардык психикалык жактан болгон жаракаттар силерге гана эмес, болочок балаңарга да коркунуч келтирет. Ошондуктан болору болбоско кыжырланбагыла, капаланбагыла, кабатырланбагыла, талашып тартышуудан алыс болгула. Көбүрөөк кубанып, тегерегиңердеги адамдарга боорукер болгула, таза абада көбүрөөк болуп, жеңил физкультура жасагыла. Дагы эмнелер керек? Капысынан болгон кыйынчылыктарга өзүңөрдү көнүктүргүлө. Жасалып жаткан иштин бардыгы жакшылык үчүн болуп жатат деп өзүңөрдү ишендиргиле. Эми боюнда бар аялдын 9 ай бою туура жашоосунун негизги факторлору жөнүндө сүйлөшөлү. Боюнда бар аялдын тамактануусу. Төрөлө элек бала өзүнүн денесинин өсүшү үчүн керек болгон материалдын баарын силерден алары эсиңерде болсун. Баланын ден соолугу боюнда бар аялдын тамактануусунун сапаттуулугуна байланыштуу болору илгертиден бери белгилүү. Ошондуктан силер тамак ашыңарга дандарды, жаңгак, бал, жер жемиштерди, жашылчаларды киргизишиңер керек. Силердин тамак ашыңар белокторго бай болушу керек. Белоктун аздыгы кандын аз болушуна алып келет жана ар кандай жугуштуу ооруларга туруштук берүүсү начарлайт. Картошкада, гречкада, буудайда, капустада, күрүчтө белоктор көп болот. Ошондой эле майлар жана углеводдор жетиштүү санда болуш керек. Койдун, уйдун майын жана маргаринди пайдаланбаш керек. Андан көрө акталбаган өсүмдүк майларын пайдаланыш керек. Ал эми канттын ордуна бал, мейиз жана кургатылган өрүк жеш керек. Боюнда бар аялдын тамак ашында сөзсүз түрдө А, Д, Е, С жана Б группаларындагы витаминдер көп болушу керек. А витамини бул бойдун өсүшүнүн витамини. Ал абрикосто, помидордо, сабизде, көк пиязда, укропто көп болот.
Эгер бул витамин жетишпесе, бойдун өсүшү начарлайт. Кээде бала өлүмгө учурашы да мүмкүн. Боюнда бар аялдын денесинде Б группасындагы витаминдер да чоң ролду ойнойт. Ал кара нанда, жаңгакта жана акшакта көп болот. Ушул сыяктуу эле С витамини ал жашылча жемиштерде көп болот. Эгер бул кышында же жазында болсо, анда күнүгө 1 стакандан ит мурун деген өсүмдүктүн кайнатмасын ичип туруш керек. Д витамини түйүлдүктүн сөөгүнүн өсүшүнө, тиштин өсүшүнө чоң мааниге ээ. Е витамини көбүнчө түйүлдүктүн өсүшүнө жана сүттүн пайда болушуна жардам кылат. Е витамини өсүмдүк майларда, буурчакта жана жүгөрүдө көп болот. Боюнда бар аялдын тамактануусу тууралуу дагы эмнени айтса болот. Бойго бүткөн баштан эле күнүгө 4 маал тамактаныш керек. Тамакты 4-5 саат аралыгында аз-аздан жеш керек. Тузу жана калемпири ачуу тамактарды жебеш керек. Болочок эне өзүнүн жашоо турмушун түп тамырынан бери өзгөртүш керек деп жогоруда биз айтып кеттик. Албетте, бул жалаң гана психогигиенага тийиштүү эмес. Бул күндөлүк режимге, өнөкөттөргө жана тазалыкка да тиешелүү. Боюнда бар аял суткасына 8-9 саат укташы керек. Эгер кааласа күндүзү дагы 1-2 саат уктап алса болот. Уктаган бөлмөсү шамалдатылып турушу керек. Жаткан төшөгү ыңгайлуу болуп, көп эле жумшак болбосун. Оң жак капталга жатып, уктоого көнүш керек. Дем алып, сейилдөөлөрдү көбөйтүш керек. Күнүгө бир нече маал 2-3 сааттан. Күн нуру да, атап айтсак, ультрафиолетовый нурлар абдан пайдалуу. Бирок күнгө өтө какталып ысыбаш керек. Мына ошондуктан эртең менен саат 8-ден 11-ге чейин күнгө чыкса болот. Андан кийин кечинде саат 17-ден 19-га чейин. Күнүгө душка түшүү, сүрүнүү жана суу куюну эң пайдалуу. Дененин жана колдун таза болушуна эң чоң көңүл буруш керек. Ошондуктан боюнда бар аял жумасына 2 жолу жылуу суу менен самынданып жуунуп турушу керек. Ал эми ысык мончого түшүп, бутту ысык сууга салууга эч бир мүмкүн эмес. Аял алдын ала өзүн баланы эмизүүгө даярдашы керек. Бул үчүн эмчектин үрпүн күнүгө жылуу суу менен самындап жууп, катуураак сүлгүр менен 1 мүнөткө сүрмөлөш керек. Бутуңарды күнүгө эс алдырышыңар керек. Ал үчүн буттун алдына жаздык же төшөктү бүктөп коюп отуруш керек. Эгер венаңар чоңоюп кетсе, анда жылуу суу менен муздак сууну алмаштырып ванна жасаш керек. Ошондой эле сууга деңиз тузун салып, ага бутту салса да жакшы таасирин тийгизет. Тишиңерге көңүл бургула. Дал ушул бойдо болуунун 1 айларында тиштеги кичинекей эле курттаган жери тиштердин тез бушулушуна алып келет. Эгер тишиңер жаман болсо, составында кальций көп азыктарды жегиле. Бат-бат тиш доктурга көрүнүп тургула. Жашылча жемиштерди көп жегиле. Сокторду көп ичкиле. Бул силердин ден соолугуңарга гана пайдасын тийгизбестен, дагы териңер жылмакай болуп, чачыңарга да пайдасын тийгизет. Биздин кеңештерибиз силерге жардам берет го деп ойлойбуз. Биздин азыркы айткандарыбыздын баардыгы тең жакшы өнөкөткө айланып, силер менен өмүр бою бирге жүрсүн. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз.
Азыр болсо Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын изилдөөгө сиздерди чакырабыз. Мында биздин дүйнөнүн тарыхынын өнүгүшүнүн бүткүл жолу алдын ала айтыларын эсиңиздерге сала кетели. Ошентип кымбаттуу досум, өткөндө биз сиздер менен Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын окуганбыз. Биз андан алтын баш, күмүш көкүрөк, күмүш кол, коло көөдөн, темир буттуу жана жартысы темир, жартысы топурактан жасалган чопо тамандуу зор буркан таш жөнүндөгү пайгамбарлыкты билдик. Биз ошондой эле колдун жардамысыз кулаган таш ал бурканды талкалап кеткенин окудук. Бул түш эмнени түшүндүрөт жана бул буркан эмнени билдирет? Бул пайгамбарлыкты түшүндүрүү үчүн биз ыйык жазууга кайрылабыз жана Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабын андан ары улантып окуйлу. Мына түш. Падышанын алдында маанисин айталы. Сен падышам, асмандагы Кудай бийликтин, күчтүн, даңктын дүйнөсүн тартуулаган падышалардын падышасысың. Алтын баш бул сенсиң. Алтын баш бул сенин падышачылыгың. Вавилонду элестетет. Кандай толкундаткан дал үстүнөн чыккан таамай окуя. Вавилон атактуу байыркы шаар. Вавилон деген шаардын аты андагы жашаган элге Кудайдын дарбазасы дегенди түшүндүргөн. Бул шаар байлыгы жана сонундугу, илим билими, дини менен даңкка чыккан. Бүт дүйнөнүн падышалары анын падышасына урмат сый көрсөтүшчү. Анын мектептеринде математика, астрология жана астрономия окутулчу. Бул улуу шаар Вавилон качандыр бир кезде азыркы Ирактын борбору болгон Багдадтын түштүк жагында жайланышкан. Жакында эле археологдор тарабынан табылган чопо тактада Навуходоносор падышанын мындай деп жазылган сөздөрү табылган. Көзүмдүн жоосун алган бүткүл падышачылыктын даңкы болгон Вавилон кылымдар бою жашай бергин. Бирок Даниил пайгамбардын китебинде Вавилон жөнүндө Кудай эмне деп жазгандыгын окуйлу. Сенден кийин, сенден төмөн падышачылык орнойт. Бул жерден биз тыныгуу жасайлы. Даниил пайгамбар мындай деди: Падышам, буркан бүтүндөй алтындан жасалган эмес. Анын башы гана Вавилонду элестетип, алтындан жасалган. Бирок дагы башка падышачылыктар түзүлөт. Вавилондон кийин кайсы падышачылык орноду болду экен? Вавилондун ордуна башка эл келерин алдын ала айткан. Даниил пайгамбардын 5-бабында Вавилонду Бидиандар менен перстер талкалагандыгын айткан. Ошентип 2 падышачылык Мидо Персия болгон. Бирок баарынан кызыгы, Вавилонго согуш аракеттерин жасаган персиялык аскер башчысы Кир бул окуя болоордон 150 жыл мурун эле пайгамбарлыкта алдын ала айтылган. Анын аты ал төрөлө электе эле ыйык жазууда айтылган. Бул тууралуу биз Исайя пайгамбардын китебинен окуй алабыз. Өзүнүн тандаган адамы Кирге Теңир мындай дейт: Мен сенин оң колуңдан кармап турам жана башка падышалардын баардык күчүн алууга жардам берем. Шаардын дарбазалары тоскоол болбойт. Мен аларды сен үчүн ачам. Анан сен киресиң. Исайя пайгамбардын китеби 45-баб 1-ыр. Ошентип бул окуя болгонго чейин эле 150 жыл мурун аты аталган Кир шаарга кирет дагы вавилондуктарды талкалайт. Вавилон империясы кыйрап жок болот. Тарыхтын сахнасында Медио-Персиялык империя пайда болот. Мындан тарых бул кокусунан болгон окуялардан турбайт деген тыянак чыгарса болот экен. Империялардын пайда болуп жок болушунан биз Кудайдын планын даана көрүп турабыз. Ооба, ыйык жазуу адамдан эмес, бул Кудайдын китеби. Эми Даниил пайгамбардын китебинин 2-бабына кайра кайрылып, Медио-Персиялык империя түбөлүк башкарып турабы? Ошону көрөлү. Бурканды эстейли. Анын күмүштөшү Медио-Персиялык империяны элестетчү. Күмүш алтындан төмөн бааланат. Медио-Персиялык империя Вавилон империясы жетишкен, алтындай жаркыраган, жетишкендиктерге жеткен жок. Медио-Персиялык империясынын башкаруусу түбөлүк боло алган жок. Ал эми 3-коло падышачылыгы көтөрүлөт. Ал кайсы падышачылык? Бул Греция. Албетте сиздердин эсиңиздерде болсо керек.
Александр Македонский деген жаш грек полководец. Ал 25 жаш кураганда бүткүл дүйнөгө атагы чыккан. 33 жашында Александр бүт дүйнөнүн жартысына бийлик кылган. Ал жөнүндө биринчи тарыхчы мындай деп жазган: ошол убакта анын аты угулбаган бир дагы шаар, бир дагы эл болбосо керек. Анын кылган эмгегин, кылган иштерин башкарып турган кандайдыр бир сонун нерсе бардай сезилчү. Греция 3-чү коло империясы болуп калды. Ал 331-жылы Ыйсанын туулганына чейин перстерди талкалады. Бирок гректердин бийлиги түбөлүк болобу? Бурканда канча металл эскертилет? 4. Коло көөдөндөн кийин темир балтырлар эскертилет. Кымбаттуу досум, биз доорлор боюнча өзүбүздүн жолубузду уланталы. Ыйык жазуудан Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабын андан ары окуйлу. Бирок 4 падышачылык түзүлөт деп алдын ала айтат Кудай. Ал эми 4 падышачылык темирдей бекем болот. Анткени темир талкалап сындыргандай эле ал дагы баардыгын сындырып талкалайт. Ушул 4 империя Грек империясынын күлүн сапырып жок кылат. Бул эмне деген падышачылык? Ыйса жашаган мезгилде кандай улут өкүм сүргөн? Бул Рим империясы Римдик указга баш ийип, Мариям көөсү менен Вифлемге келет. Ал жерде Ыйса төрөлөт. Кийин Ыйса Римдик өкмөттүн соту менен соттолуп, Римдик солдаттар керилүүгө алынат. Анын мүрзөсүнүн үстүндөгү ташка Римдик печать коюлат. Бир улутту экинчи улут алмаштырган тарыхтын жолун байкап көрүп, биз эми 5-империянын түзүлүшүн күтөбүз. Бирок ыйык жазуу 5-империя жөнүндө айткан эмес. Тарыхтын автору Кудай. Байыркы Рим империясы 5-империя менен алмашылбайт деп айткан. Буркандын жарымы темир, жарымы чопо болгон бутунун манжалары Рим империясынын талкаланышын көргөзөт. Темир чопого кошулбаган сыяктуу эле Рим империясы дагы бөлүктөргө бөлүнөт дагы. Бирок бири-бирине кошулбайт. Чынында эле 4-кылымдын ортосунан баштап 5-кылымдын ортосуна чейин варварлар уруусу Батыш Европа аркылуу өтүшкөн. Франк саксылар, бургундуктар, вандалдар, гундар жана башка көптөгөн уруулар Рим империясын кыйратып бүлгүнгө салышкан. Бул уруулар империясынын ар кайсы бөлүктөрүндө жайланып алышып, өз билгендериндей кылып бычып жонушкан. Франктар азыр Франция болуп калган бөлүктү ээлейт. Саксылар азыркы Англиянын негиздерин түзүшкөн. Свевтер азыркы Швециянын ордун ээлешкен. Бирок кайрадан Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабына кайрылалычы жана суроо берип көрөлүчү. Европа кайрадан бирдиктүү бийлик астына биргеби? Кудай өзүнүн пайгамбары аркылуу мындай деп жооп берет. Бирок бири экинчисине кошулбайт. Келечекте бизди эмне күтөт? Биз азыр буркандын башын, төшүн, көөдөнүн балтырын элестеткен кылымда жашаган жокпуз. Биз азыр буркандын бутунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, акыркы мезгилде жашап жатабыз. Алдыда бизди эмнелер күтөт? Бул суроого жооп табыш үчүн биз ыйык жазууну изилдөөнү, тактап айтканда Даниил пайгамбардын китебинин 2 бабын изилдөөнү улантабыз. Бул биздин келерки программабызда болот. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
takır kurutma. Kuday бар өзү жол табат кыйынчылыктан чыгышка. Кайрылгын дайым Кудайга, кайратың бар Кудайда. Арызыңды айт жалгыз Кудайга, акылдын бары Кудайда. Багынбай жаша турмушка, бактыңды тапкын турмушта. Булутту көрүп булукпа, артыңда күн бар унутпа. Алкындап азап турса да, айланды такыр курутпа. Кудай бар өзү жол табат кыйынчылыктан чыгышка. Кайрылгын дайым Кудайга, кайратың бары Кудайда. Арызыңды айт жалгыз Кудайга, акылдын бары Кудайда. Багынбай жаша турмушка, бактыңды тапкын турмушта. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.